Элдер айткандай, силер бийлеп жыргап жүрө берсеңер дейт. Сахнага биринчилерден болуп аттанган эркек группалары биз болуп эсептелебиз. Маймыл деле дарактан жырлап депчи. Кыз текесиңер деп. 400 миң. Сонун бир костюмга кеткен. Демек Атабек финалларына биздин кыймылдар прям төп келишет да. Качан билдиңиз ушу? Эркек качан бийлечи эле. Мактанарлык эмнелерге жетип алдыңыз? Кыз текеден баштап баардык критикалардын баарын ошол. О, Локстештен ашкандан кийин сиздерге деле эле токтобу? Jennifer Lopez'te бийлетилер деп. Өздөрүнүн шыгы жок эле бирок бийлейм концертимде бийлешим керек, клипимде өзүм кошо бийлешим керек деген кыздар менен иштешимде. Ошондо такыш керек болду. Аралыгыңыздар 15 жаш. Салам достор, жалпы Солото каналынын катталуучулары. Бүгүн биз дагы Жылдыз Тайм рубрикасында өзгөчө конок менен маектешип алдында турабыз. Өзүңүздөр байкагандай эле дагы ушул үй чөйрөсүндө көптөгөн өзүнүн көрөрмандарын топтой алган, андан сырткары өзгөчө окуучуларды дагы азыркы тапта даярдап, үйрөтүп жаткан хореограф, бийчи Эрмек Керимбаев агабыз. Саламатчылык, кош келипсиңер. Кош келдик агай. Дал ушул сизди Солото каналына атайын буга чейин жалаңырчы, жанында актер, актрисалар тартып жүрсөк, бүгүн мырзалардан чыккан эң кыйын бийчи катары сизди тартайын деп келдик. Сиздердин жумушуңуздардын артындагы кыйынчылыктар, ийгиликтер, кызыктар тууралуу бөлүшөсүз деп ойлойбуз. Иштериңиз кандай? Иштериңиз жакшы, шүгүр. Кош келипсиңер. Иштеп атабыз, бийлеп атабыз. Элдер айткандай, силер бийлеп жыргап жүрө берсеңер дейт. Бийлеп жыргап жүрө берсеңер. Негизи эле жумушуңуздар кандай болот? Мисалы үчүн күз мезгилинде сиздердин деле сезон башталса керек. Ооба, сезон биздики ар бир мезгил өзүнүн сезондор менен келет. Күзүндө эми, конечно, баарыбыз эле той бизнести кылабыз го. Ошол сезон келе атат. Жайында баягы эми поездкалар көп болду. Ар бири айрыкча көлгө көп чыктык. Ар бир ошо мезгил өзүнүн сезондору менен келет. Өздөрүнүн эми көбүнчө, например, клиптер, шоу бизнес, эстрада ошо тоже күзгө мал концерттерин коюшат, клиптерди тартышат жаңы жылга чейин да. Вот буюрса, но эң башкысы баягы той бизнес келе атат. Эрмек эке, эмне ырчылардын эле той ырчысы, сахначысы болуп бөлүнгөндөй эле бийчилер деле ушинтип бөлүнүп калган. Ооба, бийчилер баягы даже 3кө бөлүнөт го эми. Эстрада бийчилери, тойдо бийлеп жүргөн бийчилер деп, анан баягы дагы көчө бийчилери деген бар. Алар эстрадага да чыкпайт, тойго да чыкпайт, баягы чисто ошо бий искусствосын өзүнүн чөйрөсүндө бийлеп жүрүшөт да. Анан биз баардык эле жакына жетишкенге аракет кылабыз, анткени бий баягы жумуш биз үчүн. Анан иштеш керек, тиги жерге да жетишип, бул жерге да жетишип иштеп келе атабыз. Эми агай сөз башынан болсун, буга чейинки биз билгендей эле биздин түшүнүгүбүз боюнча бийчилер бир гана кыздар болот деп билчүбүз. Анан мырзалардын бийге аралашканы биз үчүн жаңы ачылыш болду, анткени Кыргызстанда жок болчу. Ооба. Сиздер жаңы ачылышты баштадыңыздар, баштагандагы идеялар аяктан келген. Эмне үчүн сиз бийчи болуп калдыңыз экен? Мырзаларга тийиштүү, бул кесип эмес деп ойлойсуз да, мисалга. Кесип эми азыр акча табуу амалы кандай гана болбосун, азыр эми жашоо ар ким ар кандай иш менен алек болуп келет. Анан эме да, ким кандай нанын акчасын таба алса, ошол кесип деп эсептелет да, по-любому случае. Анан дагы өзүнчө чындап айтканда бизге оор болгон, бизге чейин эркек балдар группалары болгон, бийчилер именно. Алар баягы бизге чейин ошо биринчи ачуулар ачып башташкан, көчөдө бийлешкен, бирок эстрадага чыгышканбыз да. Вот именно ошо ТВга, сахнага биринчилерден болуп аттанган эркек группалары биз болуп эсептелебиз. Анан ошол кезде эң биринчи критикаларды, эң биринчи
андай жакшы сөз, жаман сөздөрдүн баарын удартып бетинчи диз алганбыз бетке. Ал кезде баягы бул би дагы эркек качан бийлечи эле, би ушул кесипти деген чоңойгондо калжактап деген баягы ар кандай кыз текеден баштап баардык критикалардын баарын ошол өз мойнубузга алып келгенбиз. Анын баары өттү. Азыр эми такыр башка жашоо. Би дагы өзүнүн калыптанып келатат. Би сферасында иштеген хореографтар абдан көп азыр. Би менен акча тапкан инсандар аябай көп. Известный бийчилерибиз дагы көп. Окуучуларыбыз да көп, Кудайга шүгүр. Азыр такыр башка. Сиздер жаңы баштаганда айтып атпайсызбы? Кыз текесиңер деген сөздөр дагы болчу деп. Алгачкы да ушул бийдин арты менен баштаган ырчыларыңыз ким болду эле? Кимдин артында бийлеп жаңы? Эң алгач биринчи бийчилерибиз баягы эң башында ушул биринчи жанагы современный мындай эстрадада тоже бир башка бир тепкич болду өз учурунда. Мирбек Атабеков жаңы келип, Темир Назаровтар болот. Ошол учурларда ошолор менен теңдей баштаганбыз. Эсимде экен, Кайрат Пирмбердиев ошондо болот. Эң биринчи клиптерин ырларын билем. Ал кезде толтура башка жаңы азыр эми жок ал ырчылар, бирок ал кезде көп болчу. Бардыгы жаш. Бардыгы өрт болуп турган кезде эч кимге азыркы кызыкчылыктар кызыктырбайт азыр баягы эле. Азыр эми такыр мүмкүнчүлүктөр башка, кызыкчылыктар башка. Ал кезде баарыбыз эле кеттик сахнанын көздөй. Төлөнөбү, төлөнбөйбү, каяка баратасың, эмнеге баратасың, анын аркасында эмне болуп кетесиң, билбейсиң, кете бересиң. Сахнага элде кандай публика хоть 3 кемпир отурса деле алар үчүн прям ушундай катып иштечик да. Азыр кандай болуңуздар? Азыр ушундай эми тандабайбыз публика, бирок мурда караганда азыр возможностьтор такыр башка. Башкача айтканда азыр бул ат сарайда деле биле берчик, көчөдө деле биле берчик, асфальтта деле билечик. Ошол азыр Кудайга шүгүр сахналар, театрлар, биздин концерт залдар кичине өз ырдына жакшы болуп келе жатат. Кудайга шүгүр. Айрөкбек ошол би жагын тандап атканда ата-энелериңиз, ата-энеңиз деле көз карашы biraz башкача болгон болуш керек эми. Башка эле жумуш кылбайсың эми. Көз караш боюнча менин ата-энем, бирок бийчилердин баардыгы ата-энеси каршы чыгат. Азыр деле ушундай. Чын айтканда бул бийчилик кесип десем жаңылышпайм, мунун аркасында чоң оор жумуш жатат. Буга чыдаганы бар, чыдабаганы бар. Анан баягы ата-энелер каршы чыгат. Апалар, айрыкча аталар. Мен өз учурумда да менин ата-энем бираз мындай ойлорун айтышты, бирок алар эмнегедир ишенди мага, колдоду. Ошолордун баягы өз учурундагы ишеними, ошолордун өз учурундагы кошкон салымы мен үчүн азыр азыркы жүргөн чөйрөмө аябай чоң жардам берген да өз учурунда. Мисалы үчүн ушул бийдин арты менен кандай жетишкендикке жете алдыңыз? Мактанарлык эмнелерге жете алдыңыз? Кайсы жактарга барып өзүңүздү? Мактанарлык бийдин аркасы менен көп адамдар менен тааныштым. Ар түрлүү, ар чөйрөдө жүргөн мыкты инсандар менен тааныштым. Жакшы досторду көптүм. Би аркасы менен дүйнө жүзүн кыдырдым. Жердин прям аркы бетине чейин жеттик. Лас-Вегас, Америка штатына чейин жеттик. Дүйнөлүк чемпионаттарга катыштык. Көптөгөн фестивалдарды уттук. Бийдин аркасы менен баягы сонун кызыктуу жашоо баягы эми ар кимдики ар кандай өтөт. Лично меники Кудайга шүгүр баягы ар кандай красочный өттү да, кызыктуу өттү. Баягы айтып коет го, есть что вспомнить депчи. Ошондой да. Бийдин аркасы менен баягы өзүмдүн жеке турмушумду түзө алдым. Жеке кызыкчылыктарымды жетчү баягы мечталарыма жеттим. Материалдык план жактан, баягы моралдык байлык жактан көпчүлүк нерсеге жетиштик. Айтып атпайсызбы, мисалы үчүн ар бир биздин артында уучулук бар депчи. Бийчилерди биз ойлойбуз, жыргап эле бийлеп коюшат, анан ар кандай формаларды кийип алышы эле, ал формалар дырс алып болуш керек деген ойлор келет дейм. Сахна артындагы кызыктар, оорчулуктар менен дагы бөлүшпөйсүзбү? Бийчилерге дагы кыйынчылык жараткан эмнелер бар? Ооба, азыр эми да ошол эле сот тармактарында ТВда көрүшкөндө биздин 3 эле мүнөттүк жашообузду көрөт да айтачы. Мына жаркырап, көлүк жайнап, бийлеп аткан, жыргап атканыбызды көрөт. Чын айтканда анын аркасында аябай чоң жумуш бар. Эң биринчи
жумуштардын бири болуп бул баягы команданы чогултуу, команда ичинде иштөө, ошол эле окуучуларды тарбиялоо, ошолорго кеткен убакыт, ошолорго кеткен баягы маңдай акы тамам тер деген именно бизге жарашат. Анткени тердеп жүрүп ошонун баары келет да. Форма жагы ал өзүнчө баягы бул жерде дагы акча жасаш үчүн, жакшы карьера жасаш үчүн акча саласың, тоже инвестиция кыласың, спонсор издейсиң. Чындап айтканда ошол эле той бизнесибизге, ошол эле эстрада сахнасына чыгууга аябай формалар чоң акчаны талап кылат. Миллиондоп кетет. Ачыгын эле айтам. Жыл сайын биз определенный бир бюджет бар, ошону салып турабыз. Конечно, анын аркасы менен жакшы түшүм көрөбүз, бирок форма жагында дагы аябай чоң оорчулук бар да. Азыр тем более азыр форма тигиш аябай эле кымбат болуп калды уже. Мурда мисалы үчүн 100 000 сомго 2-3 комплект тиксең, азыр 100 000 сомго көп болсо бир комплект келет. Бир командага 6-7 бир комплект келет да болду. Эң кымбатыңыз канча болду ушул? Костюм тигүү боюнча ар кандай болот? Учурлар болгон 200 000 кеткен, 400 000 кеткен бир жолу. 400 000 сом бир костюмга кеткен. Аны актады беле ошондо? Актайт. Бирок сразу эмес, өз учуру менен келип анан актай түшөт. Сиздер мисалы үчүн Макс Пайки менен чогуу чыккансыздар, мен мисалы үчүн сиздердин мамилеңиздер кандай билбейм, бирок экөөңүздөр азыр чогуу көп көрбөй калдык. Анан эмне эки башка болуп кеткенби депишет. Эми да биздин өзүбүздүн поколениябызда ошол жаңы түзүлгөнүбүздө өзүбүздүн курактагы балдар, ушул Макс, мен дагы жигиттерибиз бар болчу. Бирок ал группада ичинен ошо именно хореографтар, бийчилер бөлүнөт да. Бий коюучулар, анан аткаруучулар депчи. Ошо аткаруучулар көп болчу, анан аткаруучулар немеси баягы өз учуру батып өтөт да. Алар бийлеп жүрүп, аткарып жүрүп, анан эгер чындап ушуга хореограф болуп, баягы ушуга өмүрүмдү берем, ушуга баягы иштейм деп аттанмайынча бийчилик менен көпкө барбайсың да. Ошон үчүн командабызда ушул Макс менен мен калдык. Анткени ал өз учурунда да хореограф болчу, организатор болчу, изденчү адам болчу. Ушундай адамдар гана жашап калат да бийчилик чөйрөсүндө. Бул деле кичине жаш 40-тан ашып, 35-тен ашкандан кийин сиздердики деле мындай токтойбу? Ооба, ден соолугуна жараша болуп кош керек баардыгы. Анткени, конечно, 50-40 жашка чыгып деле шахчоодо шахта казган байкелерибиз бар. Баягы ар ким ар кайсы оор жумуштарды иштейт. Бийчилик деле ушундай. Если колутуң аман болсо, баары жакшы болсо, бийлеп кете бересиң. Бий токтобойт да эч качан. Бий көрөт азыр интернет тармактарында болот го. 80 жаш, 70 жашта муштуп аткан бабушкалар бар, дедушкалар бар. Жашы узун болот, если өзүңдү жакшы карасаң. Сиздерди көрүп, кичинекей кезибизде көргөн боюнча элесиздер да. Ушул нерсенин сырын сурайынчы бир барганда деп аябай даярданып жүрдүм эле. Сыр эң эле жөнөп кеткен. Бирок мен деле өз учурунда сразу түшүнгөн жокмун. Бизде эң биринчи бул мотор, ушул биздин бутубуз, колубуз дегендей. Анан ички организм өпкөңдү тамеки чекпей, ар зыян заттарын өзүң ууландырбай, муундарыңды туура сактап, ден соолугуңду жакшы карасаң эле, көп кыймылдап турсаң, туура уктап турсаң, ошол эле экен. Жаш сакталасың, эч жериң оорубайт, кыймылдап турасың, көңүлүң дайым шайыр, творческий мышление болуп эле жаш болуп турат экенсиң да. Если канат сынган чымчыктай болуп, если бир жериң бирдеке болсо эле бүттү, бий сразу токтотчу да. Сиз эгерде Кудай сактасын ушундай учур болуп калса, андай каражат табуу үчүн башка система союп табылды эми, конечно. Өзүнүн студиясы бар, окуучуларыбыз бар, иштеп жаткан өзүнүн системабыз бар да. Менсиз деле иштей берет. Бирок баягы ичинде өзүң болуп турганда жакшы да. Жашооңо ошондо көңүл өтөт да, чем нежели сахнанын аркасында болчу. Окуучуларыңыз жөнүндө да сурайлы. Канча окуучу даярдадыңыз, даярдап кетирдиңиз?
алар менен иштешүүгө көбүрөөк эмнеге басым жасайсыз? Анткени педагог бул психолог да болуш керек да. Аны айтып калышат, бичи кыздар келгенде көбүнчө алар ашча салмак топтош керек, бир орунда жүрүш керек деген нерселер да бар. Бул принциптерде да барбы? Бизде да өзүнүн закондорубуз бар, өзүнүн эрежелерибиз бар. Эң биринчи окуучу негизи ушундай би студиясына командага кирип жатып эң биринчи бир нерсени билиш керек. Бул баягы командный игрок деп коет го. Командада иштей билиш керек да. Бул жерде уже эч бир эгоизм, эч бир баягы өзүмчүлүк көп нерсеге жеткизбейт. Бул жерде баягы ошол жерде коллектив менен сүйлөшүп алып, ошолор менен чогуу по-любому бийлейсиң, сахнада бир чыгасың. Анан баягы мисалы үчүн 30 киши бийлеп атсаң, бирөө ошибка кылса, бирөө баягы өздүк кылып, эгоист кылып, жакшы жаттабай, оюн бербей жатса, баардык команданы бузат да. Ич ара эмени да бузат. Достчулуктуу мамилени. Ошон үчүн эң биринчи ирет бул окуучу эме болуш керек. Командный игрок. Командада иштей билүү да. Иштегенди билүү. Командада баягы ошол жерде баарлашуу, ичиндеги баягы достчулукту кармаганга, иштей, достчулукту жокчулуктай кармаган окуучулар керек да. Вот эң биринчи ирет ушул. Ынтымак деп койсок болобу. Анан калганы уже второстепенный. Адашып кеткен учурлар да болобу? Сизде өзүңүздө ушул нерсе дагы? Ой, адашкан, ким эле адашпайт, баары эле адашат. Айтылат го, маймыл деле дарактан жырлап депчи. Анан бизде эле талай учурлар болот. Унутуп каласың, жетишпей каласың, жаттаганга жетишпей каласың, кээде чарчаган учурларда болот. Кыймылдар бар. Ушунчалык кыймылдын көптүгүнөн кээде мозгда сбой берет да. Андай учурлар болот. Эң башкысы да туура уктап туруп, туура тамактанып, анан жакшы даярдансаң эле болот. Дайым бийлер таза болот да. Мисалы үчүн 3 минуттук музыкада канча кыймыл аракет колдонуш мүмкүн? Канча түр? Ар кайсы бийден ар кандай. Бирок биздин заманбап индивидуальный мындай жакшы коюлган бийлерде аябай көп кыймыл болот. Менин оюмча билбейм, антип прям санап көрүп отурмун, бирок миңдей кыймыл болот го дейм. Жатташ керек да, ошонун баарын баягы бирдин аркасынан бири кетет, бул кыймылды бул кыймылга кошосуң. Баягы бизде база деп айтылат. Кыска бий кыймыл үзүндүлөрү да, вот ошолорду кошуп отуруп анан бий түзүлөт да. Мисалы үчүн бизге кандай бийлер өтөт? Ошол эле кыргыз бийлерибиз, ошол эле эски бийлерибиз баягы дагы деле мода, дагы деле андан эл тажабайт. Бирок биз баягы ошондой эски ырларды, эски бийлерди биз дайым заманбап кылып, комбинированный кылып коюп келебиз. Ошонуз менен, по-моему, эң өзгөчөлүктөрдүн бирибиз ошого дейм. Анткени ошол эле музыканы биз азыркы көз караш менен музыка да өзгөргөн да, музыка дүйнөсү да өзгөргөн, бий чөйрөсү да өзгөрүп атат. Ошол жаңы кыймылдар менен, жаңы музыка аспаптары менен, ошол эле кыргыз форма эмелердин идеяларын кичине өзгөртүп, заманбап кылып, вот ушинтип комбинированный кылып коюп келебиз да. Вот ошолор жакшы эмеде да, спросто. Ошолорду жакшы сурап турушат. А сиздер дагы буга чейин тренд тармагына чыгып кеткен тиктоктордо, атайын тренд катары таркасыздарбы? Ал идея сизге таандык болуш керек. Ал идея бизде бир творческий компания бар. Ошолор ошо баягы биздин творчествого кызыгып жүрүштүр. Алар негизи эле ошол баягы дүйнөнү, анан ошол биздин кыргыздын баягы музыкасын, культурасын кошуп, аралаштырып, анан көрсөтөлү дейт да. Ритм Кыргызстан болуш керек. Вот ошол идея жакшы кетти. Анткени ошол эле тиктоктогу жана заманбап современный ырларды алар кыргызчалап ал жерге комуз кошушту, биздин музыкалдык аспаптарды кошуп жатышты. Анан аяка биз жакшы өзүбүздүн бийибизди койдук, прям кыргыз бийи эмес, ал дагы мындай заманбап стилинде коюлган. Вот ошолор аябай популярдуу болду. Просмотрлар прям миллионга жетип атты. Ооба, элдин баарына таркап кетти ошол. Элдин баарына. Үйрөнбөй Бүтеле сурасаң жашырышат, мисалы үчүн бир ырчынын артында бийлеген канча турат негизи? Так. Максимум. Ар бир группа, эми ачык айтайын, ар бир группанын өздөрүнүн системасы бар баягы. Акча кандай окуучуга кандай төлөнөт, хореографка кандай төлөнөт да. Ар бир окуучунун суроо талап баасы дагы ар башка. Средний негизи кандай болот? Бир окуучу 250 сомдон 1000 сомго чейин алат.
ырчынын аркасынан бир чыкканга. Смотря жумуштун оорчулугуна жараша да. Алар может клип тартылабы, алар бий менен мисалы үчүн башка жакка поездкага барып бийлешеби, или бир күн кечке башка жакта болушабы, ошого оорчулугуна жараша акчасы да ушундай. Мисалы үчүн мен сахнага чыгып ырдайм дедим, артыма бир 5 кыз. 4 кыз. Обычно 4, 6, 8 болуп алышат. 6 кыз дейин. Канча болот ошо? Сиз Потанцовкалар ошо киши башына эсептелет. В среднем уже 1000 сомдон. Мисалы үчүн ырчы 6 кыз аркамында билесин десе, 6000 сом төлөш керек болот. Формалар өздөрү, биздин ырчылар эч качан өздөрү тигишпейт. Биздин сердин эле бир ырчыларыбыз бар, которые вот өзүнүн костюмуна жараша бийчилерине да тигип коет да. Негизи башка жерде ушинтип иштешет, бирок бизде андай эмес. Бизде бийчилер дайым өздөрү тигишет, өздөрү алып келишет. Анан ырчы бизден баягы заранее сурайт, кандай костюмдарыңар бар, ошого жараша кийинейин деп. Баарлашып, биргелешип. Демек сиздерге карап алар дайгатпайбы? Кээ аларга карап биз ар кандай. Кайсы ырчылар менен иштешкен кичине жеңилирээк? Современный бий жаатына көбүрөөк иштеген соң, биздин азыркы эстрададагы заман талабына ошол жака көбүрөөк стилде жазган ырчылар менен көбүрөөк бизге жеңилирээк болот да. Анткени ошого биздин кыймылдарыбыз туура келет. Ошого биздин баягы муза, баягы энебиз мындай эмне деп коет. Ошого жүрөгүбүз, ошого энебиз жатат да. Бири-бириңизге мындай дал келип атат. Оор ырлар болот, мындай бир. Түшүнүксүз ырлар болот. Түшүнүксүз ырлар болот. Майла жок, биздин жумуш экен. Кандай гана ырлар болсун биз дайым коюп келебиз, бирок чындап айтканда, мисалы үчүн эң эле жөнөкөй пример да, Атабековдун ырларына биздин кыймылдар прям төп келишет да. Сонунда чыгат любой современный жанрдагы бийлер ошого аябай туура түшүп. Жанагындай кыздар барбы эми өздөрүнүн шыгы жок эле, бирок бийлейм, концертимде бийлешим керек, клипимде өзүм кошо бийлешим керек деген кыздар менен иштешүүгө кыйынчылык көрөбүз. Ырчы болот эми баягы бийди мындай карап отурсаң жеңил көрүнөт да. Көптөрү ошондой ой менен келет, анан бияка келип туруп эле бир эки күн жаттагандай анан түшүнөт да. Депчи. Кээ бирler прям кээ кыздарыбыз бар. Келип бир клиптерди көрсөтүп алып келишет да мындай. Ушундай сыяктуу бийлейт элем, Дженнифер Лопесте бийлейт элем деп көрсөтөт. Анан алар түшүнбөйт да, что Дженнифер Лопес анын мисалы үчүн 30 жыл бою да бийлеп жүргөн, 30-40 жыл бою эле мага машыгып жүргөн менен иши жок. Ал келип туруп бир айда ушундай бийлеп калышым керек дейт да. Кээ биржима деп коет. Анын баары менен, конечно, бетин айта бербейбиз, бирок болгон аракетибизди кылып, ушул бийлеткенге аракет кылабыз. Бирок болот, кээ бир жакшы таланттар болот, чындап эле батыл үйрөнүп, бирок алар аябай редкость. Эми байке мынакей ушул бий жумуш өзүнөн анан сизди көп эле жаш ойлошот да. Эрбек байке өзүңүздүн жашыңызды сурабасам дагы, жеке жашооңузду сурабай берип турат. Качан үйлөнөсүз ушинтип? Каждый раз интервьюда быйыл эле айтып келе берем. Кайсылган передача көрбөйм, ушул вопрос дайым берилет. Биз үйлөндүрүп турат. Буюрса, мынакей көптөр эле билет уже. Мен Инстаграм баракчаларында уже мен жашырбай эле калдым. Өзүмдүн жакшы экинчи түгөйүм бар. Мага эле окшош бийчи, мага эле окшош жок, ал сулуураак. Ошол кыз менен буюрса апа Акмарал айтып кетейин. Буюрса ушул жылы деп жатабыз. Биз негизи ушул Маекти экөөңүздөр менен чогуу алалы деп ойлогонбуз. Бирок азыр шакка байланыштырып калды. Анан ал сиздин түгөйүңүздүн да Инстаграм баракчасында болобу, ТикТогунда мен бардым да. Ал жакта аралыгыңыздар 15 жаш. Сиз үчүн бул аябай кичинекей кыз эмеспи? Аралыгыбыз эми 15 жаш эмес, бирок баягы канча жашаган? Аны айтпай эле коеюн, бирок 15 жаш эмес да, точно. Бирок ал 10 жашта. Мындай эми жакшы ТикТокто жакшы тема табылды, ал ушундай. Улуу кичүү деген социалдык бир тема табылды. Көрсө ошого аябай просмотр көп болот экен, ошого комментарий көп түшөт экен. Ошол баягы ошол 10 жаштайда ага бирок 10 жаштан өйдөрүп. Ушундай жакшы тема табылды, что ушул ал эмне гана салбасын, ушул теманы аябай дайыма козгойт да.
Анын аркасынан комментариялар дайым көп жазылат. Дайым эки бөлүнөт, бирөө колдойт, бирөө колдобойт. Кээ бирлер айтып коет эми антип айтпайбыз, өкмөттүн жаш экенсиңер, бизге көрүнүп кетсиңер деп коет. Возможно, если чындап 15 жаш болуп анан баягы мен бий жатында жүрбөй, кичине бир башкачалык формада сакал коюп дегендей болсо, анда вообще просмотр эки эсе көп болмок дейм. Бир ушул сөйлөкөттөрүбүз бир аз окшошкон үчүн, чогуу бийлегенибиз үчүн, сахнада бир болгонубуз үчүн кичине мындай эл түшүнүү менен кабыл алабыз деп коет. Ушунун аралыгыңызда канча жаш болуп калды? Ошону такыш керек болуп атат. Эми айтыңыз, канча жаш? Арабыз ушул 10 жаштан 15 жаштын ортолору да. Сиз ушундан кичинекей кыз эмеспи? Кичинекей кыз эле. Атеңиз кандай көз карашта? Мурда сиздин бийлегениңизге бир аз каршы болуп баштаса, эми келин дагы бийлеп Эми неме экен? Чындап айтканда сүйлөшүп көрдүм ошондо. Улусу менен, кичүүсү менен, бийчиси менен, бийчи эмеси менен. Бирок азыркы учурда ушул жакшы көргөн кызым менен болгон баардык мамилебиз, болгон баардык ойлорубуз, кылган ишибиздин баардыгы төп келишип жатат. Ошол сүйүү жашка карап экен. Баардыгы Кудайга шүгүр. Менимче ушул арабыз ушундай жаш болгондугу дагы көп нерсеге жардам берет деп эсептейбиз да. Сый болот, урмат болот, ой, сый, урмат. В общем, көп нерселер бар да. Аны айтып отурсам сөз бүтпөйт, бирок көп плюстар бар мен үчүн. Плюстарын айтыңыз. Мендер ошондой караштам. Башка үчүн эң биринчи плюс эмне? Ал менин көз алдымда дайым жап-жаш кыз болот. Ал мен болгон иштеримдин баардыгын колдоп келет. Мисалы үчүн мындай учурлар болгон, мурда мисалы үчүн сахнада бийлеп жүргөндө, эметип жүргөндө жөнөкөй кыздар менен, эми жөнөкөй деп ойлой коеюн, кыйын эле кыздар, бирок сахна чөйрөсүндө кызыкпаган инсандар болот го. Алар мисалы үчүн бийиңди тыштага деген сөздөр да. Хотя билип эле турчу, что ушунун аркасы менен акча табылып аткан, ушунун аркасы менен жашап атканыбызды түшүнбөстөн сразу эле бийди тышташ керек, мынтиш керек ба. Эми, конечно, алардын деле оюн түшүнсө болот. Бирок өзүңө жакын эле адамды табыш керек экен да, чтоб чогуу учуш үчүн да. Анан астыңа туруп, мойнуңа жип салып ылдый тартса жаман экен. Ошон үчүн азыр Кудайга шүгүр баары төп келишип атат. Буюрса тойду да көрөт. Буюрса. Анан эки ушул бийчилер, кыздарың деле, балдарың деле, баары бир ал деген жумуш да өзүңүз айтып атпайсызбы, ошонун аркасынан акча таап аткандайдан башка бир кыз менен бийлеш керек болуп калат, же болбосо башка бир бала менен бийлеш керек болуп калат, андай болот. Ага биз аябай эле түшүнүү менен кабыл алабыз, анткени бул жумуш. Андай учурлар бизде көп болот. Акмарал мисалы үчүн башка өзүм окуучуларым эле балдарым башка жерлерде да аткарыш керек болуп калат, бийлеш керек болуп калат, бийлеп эле жатат, бийлеп эле келген мага чейин деле. Мен да ушундай ар кайсы клиптерде ролдорду аткарып калам, башка мен бийлеп калам. Башка бирөөнү кучактап, башка бирөөнү кучактап, көтөрүп, аны мисалы үчүн ролдо сүйүп караш керек болсо сүйүп карап, в общем, андай ролдор болот. Ал деле клипке тартылып атат. Башка мырзалар менен мисалы үчүн башка образ жаратыш керек. Анын девушкасы жубайы болгонду жаратат. Ушул бар кандай образдар жаратып келатат. Бирок азыр баягы экөөбүз көп тартылган себебибизденби, ушул экөөбүздү азыр ролго көп чыгарып атышат арасы клиптерге. Чогуу уже жакында вот буюрса дагы бир ырчы жигитибиздин бир клипинде чогуу тартылабыз, кыз эгит болуп. Бирок колдойбуз. Ал өзүнчө иштесе да колдойм, мен өзүнчө иштесе да колдойт, түшүнүү менен кабыл алабыз да. Эми кээде чат-чурт болуп кетет, кичине мындай. Бирок анын баары бизде ачык айтылат, баардыгы ачык, таза да. Жакшы. Анда буюрса дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушул жерде кыздардын көбүн, балдарды улуу тарбиялап, дагы да болсо санын көбөйтөрүңүз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге дагы бактылык каалайбыз. Келиңиз анда көрөрмандар Солото каналынын жалпы көрөрмандарына жакшы бир каалоо тилейли. Каалоо тилекпи? Каалоо тилек эң биринчи ирет ушу мекенибизде тынччылык, аманчылык, ынтымак болсун. Эч ажырабай эле ушундай шоу чөйрөсүндө, творчество чөйрөсүндө мыкты таланттар көбөйө берсин.
өсө бергиле, өнө бергиле, жакшы ой, позитив, бир гана ушул нерсе көп нерсени жеңет. И сактанганда Кудай сактайт, эч оорубагыла, өзүңөрдү карагыла.